Анан ошентип ушул мезгилге чейин карагандардын баары бул Кыргыз тарабы утурушка ээ болду. Бул жерде так эч жок дегенине карабай, тапкыла деп экинчи досуна буйрук берип атат. Анан өзүн өзү сыйлаган азаматтар баары болбойт десе, дос деген дос. Сиз азыр күбө катары чыктыңыз, э? Кийин дагы келесизби? Айтчысызбы? Ооба, дагы келесиз деди. Мен байрак ошол жерден да жол турдум десем, жок, ошодон келесиз. Анан эң негизгиси булар конституцияны окуган эмес да. Ошол. Мен буларды сыйлагандан келдим. Эртең менен чыксам бир 10 жанагы жабалактап дарбазаны караган. Садаган кызда. Бул эмне болду? Кандай болду? Анан алып кеткен болду. Ушундай. 3 тарап. Ички иштер министрлиги тарабы да бар. Жанагы коопсуздук кызматынын өкүлдөрү бар. Жөн эле мындай бир атанын балдарындай да. Бирок өтө сабатсыз. Абдан сабатсыздыктын чегине жеткен. Бул бир эле мен эмес, бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөлөрүнүн бардыгына көрсөтүлчү. Мына Орзай Нурматова боюнча кайра чакырып. Түндө саат 11-де бүтүп атат да сессия. Түндө саат 11-де бүткөндө кабинетине барсаң, кабинеттин алдында 2 отурат. Түнкү 11-де элес. Эмне болду? Сизди бүтүп атасыз. Мына ол бүткө аябагандай мындай жапайы чечилчү. Булар ойлоп атат окшойт, жанагы анча-мынча саясатка жан келген азаматтарды кичине ушундай койсо көп эле мүлкүп кетип атпайбы. Башын катып, азыр айткан сөзүнө туура эмес, азыр айткан эмес, кечирип койгула деп сөйлөп атат. Бүтүн Кыргызстанда Мадунаровго андай кылалы кайсы бар? Жакшы.